шайлоодон жеңилбейбиз деген ишеним кайдан келип атат? Себеби дегенде мына Садыр Жапаровго жолугушууга жөнөкөй адамдар, стадионго толтура адамдар келип атат, эси болуп калгандар да болуп атат. Анан кийин баннерлери мына Бишкекти жайнап чыкты. Ушунча мындай рекламалык мындай пиар үгүт иштери абдан катуу күчтүү жүрүп атат да. Анан кийин сиздерде ошол баягы ишеним пайда болуп атат, кайдан болуп атат да, жеңилбейбиз деген. Сүрөттөрүн илип койгону биз Кыргызстанда суулардын конкурсун өткөрүп аткан жокпуз. Кимдин сүрөтү көп болсо ошол президент болот деген тыянакты кайдан чыгарды? Бир. Экинчиден, Бишкектин тетик айлампасындагы бир ошондой сүрөт канча турушун билесизби? Шайыр мырза, кызыл көрүнөр. Менче $10.000 чейин жетип атат деп айтып атышат да. Муну мен айткан жокмун, Мыктыбек Арстанбек мырзадан. Эң эле жөнөкөй момундай бир айлампадагы сүрөт 150.000 сом турат. Эми элестеткиле. 5.000 сомдон айлык алып аткан мугалимдин 30 айлык маянасы. Бир сүрөт. Эми Кыргызстан боюнча элестеткиле канча сүрөт илинип турат. Биз башка талапкерлер ошол сүрөттөрдү илбей койгонубуздун себеби ушул. Быйыл сүрөтүмдү илип, жаркылдап элдин алдында карап тура турган жыл болгон жок. Быйыл Кыргыз мамлекет үчүн өтө оор жыл болду. Мыкты керемет инсандарыбыздан айрылдык. Бизде адамдык бир кандайдыр бир касиет калуу керек да. Мына азыр Манас проспектинде карасаңар, жана көпүрөнүн астынан өтүп баратканда, ар дайым ал жерде жардамга өтө муктаж жаш балдардын сүрөттөрү илинип турчу. Кандай дейсиң? Рак оорусуна чалдыккан, бөйрөгүн алмаштырабыз деген, боорун алмаштырабыз деген ушул жаш балдардын, ыйлап аткан жаш балдардын сүрөтү турчу. Азыр эми 1 мүнөт ал балдардын жардамасы турат дагы, 1 мүнөт Садыр Жапаров. Адамда мындай бир этика болуш керек. Аны түшүнүш керек. Менде бар, мен кетип бартам, мен баратам деп эле иле бериштин кажети жок көрүнгөн жерге. Ал уят маселе. Эми ошол баягы бөйрөк алмаштырган, боор алмаштырган, кан алмаштыргандардын алдында ушундай бир жардама талашып, сен эмне башка жерде жетпей атабыз ана сүрөт илгенде. Өзүңөр деле мына кыргыздын балдары сары ойлосоң, адамгерчилик деген түшүнүк болуу керек адамда. Анан мен өлкө башкарам, журт башкарам деп бараткан адам өзү күндө сайын ошол жерден өтүп баратат. Көрүш керек, айтыш керек, да, муну ыйлап аткан балдарды жөн койгулачы айыланайында. Менин сүрөтүмдү жок дегенде ошол жерге илбей эле койгулачы деген сөздү айтуу керек. Же өзүнө өзү рахаттанып өтүп барат ошол жерде. Адамда бир аз мындай кандай десем, бир ичинде мындай бир токтотуп туруучу кандайдыр бир сезимдер болуш керек да.